Салам достор. Бүгүнкү видеодо мына бул форма берүүчү идишибиз менен муздарды катытабыз. Көп түстүү муздарды катытабыз, ошондуктан бизге мына мындай пищевая краска керек. Мындай таза сууга 2-3 тамчы тамчылатып, андан кийин аралаштырып алабыз. Жашыл түстөгү пищевая краска экен. Бул краскадан дагы 2-3 тамчы тамчылатып, суубузду жашыл түскө айлантып алабыз. Абдан сонун сууларыбыз көп түстүү болуп келатат. Кийинкиси болсо сары түс экен. Көк түстөгү краскабыздан дагы тамчылатып, мындай кылып аралаштырып алабыз. Мынакей достор, жөнөкөй сууларыбыз көп түстүү сууларга айланды. Эми болсо бул сууларды жанагы формочкага куюп алабыз. Мына бул кызыл түстөгү суу 2 кичинекей форма берүүчү тешиктерине куюп алабыз. Жашыл түстөгү сууну кийинкилерине мындай кылып, сары түстөгү суубузду кийинки форма берүүчү идишибизге куюп алабыз. Көк түстөгү суубуз дагы толду. Акыркысын кызыл менен толтуруп алабыз дагы. Биздин формочкабыз даяр. Эми болсо мен кичинеден шоколадный конфет кошуп коеюн деп чечтим. Мына бул чомортканын формасындагы кичинекей конфетиктерди ачып аткан учурум. Бул шоколаддар муз менен кошо катыталы деген ой бар. Бардык шоколаддарыбыз салынды, ар бир кичинекей коёндун формочкаларына салынды. Мынакей биздин муз эрүүчү процессибиз да даяр болду. Эми болсо морозильникке тоңдоруучу морозилкага салабыз дагы. 3-4 сааттан кийин кайра эшикти ачып байкап көрөбүз. Мына достор, бардык биз куйган суулардын баары тоңуп калыптыр. Эми болсо кандай форма алды болду экен биздин муздар. Келгенде чогуу бул формочкадан чыгарып алалы дагы. Көрөлү. Абдан сонун коёндун формаларын берген шоколады бар кичинекей муздар. Мына чыкты. Кызыл түстөгү кызыл түстөгү коён экен. Жашыл түстөгү коён, артында шоколады бар.
сары түстөгү коён шоколады менен анан көк түстөгү коён. Мына достор, ар биринин артында кичинекей шоколаддары бар. Абдан сонун формадагы муздарыбыз даяр. Мына мындай кылып суубузду муздатып алабыз.